Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Мен Каракол шаарындагы номер 6 Садыраке орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Мелис кызы Айперим. Балдар, бүгүн мен силерге Талгарт Деркенбаевдин Сакчы ары ойгонгондо аттуу аңгемесин силерге окуп берем. Жер көктөп күн жылыды. Күн чубак бал челектин тешигинен кирип Сакчы арыны кытыгылады. Тур, короого жаз келди, арыларды ойгот деди. Ой, катуу уктап калган турбаймынбы? Ушунчалык да уктайт экенбиз деп өзүнө өзү таң калды ары. Ошону айтсаң, жаз келгенде эң алгач сен ойгончу эмес белең деп күн чубак күлмүңдөдү. Сакчы ары шылдырап аккан булакка барып жуунду. Канаттарын тазалап, үстү башын иретке келтирип, кышы бою челектин оозун кайтарып жатып, кичине жүдөй түшүптүр. Күн чубак болсо анын жанында секирип ойноп коштоп жүрдү. Биздин уядагылар туура 6 ай уктаган экенбиз. Көрсө быйыл кыш катуу болуп, жаз кеч келген турбайбы? Ары туугандар эне арыны ортого алып, бири-бирибизге жармашып уктайбыз. Бул ирет узак уктап калганыбызды карабайсыңарбы? Негизи эрте эле ойгонмокпуз. Кеч күздө кырда жашаган сугалак сурмомолойдун үйүрү бал челегибизге кол салды. Ошондо тынч жаткан үйүбүзгө бүлүк түштү. Алардын бал челегиңерде эмне ишиңер бар? Же катып койгон даныңар болбосо, же чычкандар да бал жейби деп таңыркады күн чубак. Жок, алар биздин перга деп аталган даамдуу токочубузга көз артышат. Токошту жаз жай ичи ар кайсы өсүмдүктүн чаңчаларынан чогултабыз. Аларды жыгач кашектерге токулган 6 бурчтуу момдун ичине толтурабыз. Балды да ошол момдун ичине куюп, сыртынан чаптап коебуз. Мына балдар карагылачы. Мом деген мына бул. Мына ар бир тешиги 6 бурчтуу экен, көрдүңөрбү? Ушунун ичине эмне кылышат экен? Балдарын чогултушат экен ушул жерге. Андан ары окуйбуз. Анан чычкандарга эмне болду деп күн чубак чыдамы кете сурады. Чычкандар жыгаш челекти курч тиштери менен кемире баштайт экен. Бизди күзөттө турганбыз, ал күнү аябай коргондук. Уядагыларга дароо кабар бердик. Бардык сакчы арылар дароо даяр болдук. Эң кайраттуу арылар дароо эне арыны коргоп, аны ортого алышты. Калган арылар да өз орундарына турушту. Көк жыттарыңа чычкандар уянын ичине качырып келишти. Биз алардын мизин кайтардык. Чычкандардын алдыңкы сабында келаткан жаш чычкандар биздин каршы чабуулга чыдабай качып кетишти дейт. Карагылачы мына. Чычкандар арылар талаганда эмне болушту? Качып кетишти. Сыртта баарын башкарып турган сурмомолой "Коркоктор, суу жүрөктөр, артка кайткыла" деп качып бараткандарды токтотууга аракет кылды. Бирок жаш чычкандарды токтотууга мүмкүн эмес эле. Сур момулой баш болгон өжөр чычкандар буга аябай намыстанышты. Чычкандар "Ушуларга алыбыз жетпесе, кемирүүчү атыбыз өчсүн" деп кыйкырышты. Алар ач айкырык салып челектин ичине баш багышты. Сур момулой курч азуулары менен эки жагын кашекти азыгыбызды челип өтүп, анын артынан бир канча чычкан кирүүгө үлгүрүштү. Биз сур момулойду да челектен сүрүп чыгардык. Кол башчысынын абалын көргөн чычкандар челектен кача чыгышты. Арынын уусу оңой бекен. Бакылдап жаткан сур момулой артын карабай качты. Мына карагылачы. Сур момулой кайда качып баратат? Арылар чакканда тызылдап мына качып баратат. Ошондон кийин сур момулойдун эмне болгонун билбейбиз, бирок кемирүүчүлөр биздин бал челекке даап келе алышкан жок. Биз кеч күздүн күн суугунда бал челегибизди тешик жерлерин мом менен жаптык. Тынчыбыз кетип бир топко уктай албай жүрдүк. Ошондон улам уйкуга кеч кирдикпи? Ошентип жүздөй сакчы арылар кыш бою бал челектин оозун кайтарып жаттык. Сакчы ары болуу сыймыктуу иш. Сакчылыкка аябай күчтүү арылар тандалып алынат. Биздин жумушубуз өтө көп. Кирген чыккан арылардын эсебин алабыз. Жумушчу арылардын иштегенин көзөмөлдөйбүз. Анан бал челекке кол салган душмандардын сазайын беребиз деп ким айтып атат? Арылар айтып атат, азаматсыңар балдар. Кой досум, эртерээк барып бал челекти кайтаралы. Сакчы ары менен күн чубак кайрадан бал челекке келишти. Сакчы ары: "Достор,
Ойлонгула, жадырап жаз келди. Уябызды тазалайлы, кыштын камын көрөлү, жаратылышты жанданталы, өсүмдүктөрдү чаңдаштыралы. Чаңдашкан өсүмдүктөрдөн мөмөт үйлөт. Гүлдөн гүлгө конуп, шире чогулталы деди. Кыштан аман чыккан миң сан арылар челектен учуп чыгышты. Алар челекти айланып, баарыбыз бирөө үчүн, бирөөбүз баары үчүн жашайбыз деген ураан менен ырларын ырдашты. Күнчубак башка бал челектен сакчы арыларды ойготууга жөнөдү дейт. Балдар, аңгемебиз жактыбы? Ооба. Балдар, силер менен мен сакчары ойгонгондо аттуу аңгемени окуган Мелис кызы Айпер болдум. Кийинки дагы аңгеме окуганга чейин сак саламатта тургула.